Assalamu алейкум, алтындай болгон бир туугандар. Убактыңыздарды бөлүп келгениңиздерге чоң рахмат. Ден соолукта болуңуздар. Мына бүгүн агайыбыздын, агайларыбыздын бүгүнкү майрамы менен куттуктап коелу деп келдик. Мен биринчи ушул арашанды ким түздү экен деп сурасам, агайым түзгөн экен да. Анан мен сразу түшүндүм, агайды көрүп, кичинекейлердин эле колунан келет депчи. Мындай чоң нерселерчи. Ошону айтам. Чоң жана аркаңызда жүргөндөрдүн баары ушу аркаңызда эле тезектер жүрүшөт алар. Ушу кичинекейлер көп нерсеге ийгиликке жетет. Анан кийин эми агайыбыз юбилейиңиз кут болсун. Кичине баягы ырым кылып коелу, мүмкүн болсо. Жамбылда сиздин классташыңыз окшойт, Бу киши баштаган угуп, анан агайды да көрүп, анан атайын ушул немени мага тойго кийгизгени мага кичине чоңураак болуп калгандан ушу сизге туура келеби деп десем, наоборот сизге чоң болуп калат экен да. Эмки тойдо мен бирөөгө кийип коем да. Анан кийин эми канча көрүүчү келген болсо дагы ошого баарыңыз сиздерге ыраазычылык айтабыз. Бирок мен өзүм да кичине мындай бираз ичим ачышып кетип атат. Анткени себеби зал аябай толтура. Юрий Бабковдун концертинде мен катышкам, кишиникинде дагы аябай анда орус кыргыз эми аралашып көп келсе керек. Андан кийин тиги Кыз Бурактын концертине Ошко барсам, 5 күн 500дөн адам толуп келишти да. Анан эми туура түшүнөсүз, биздин аркалыктардан 6 келиптир, эми ошентсе да мындай колдоп келген чоң рахмат айткым. Рахмат. Кол чабып узатып коебуз агайыбызды. Мен буйрса чоңойсом ушу кишидей болом. Ушунда 25 жаштан кийин ушундай болот экен. 50 жыл болуптур ансамблдин курулганына. Мен өзү 55ке чыктым. Мен 5ке чыкканда ошондо түзүлгөн экен. Убакыт билмей эле өткөн экен. 55ке чыгып калыптырмын, ойлонуп көрсөмчү. Мен ичимен ойлодум да, 55 жаш бул карганга киреби же жашка киреби десем, өзүбүз теңдүүлөр үчүн жашка эле кирет экен. Анткени 55ке чыккандар өзүн карымын деп эсептебейт да. Жашка кирет дегенимдин себеби Жантай Акмөөргө үйлөнгөндө 53 жашта экен. Ошондо менден 2 жаш күчү бала экен да. Ошондо 55 жаш эле болот экен да. 55 жаш бул переходный возраст болот экен. Бул башка Акмөөрлөргө көз салып аткан курак болот экен да. Ошон үчүн 55 жаш эле экен. Анан 60ка чыккандар кимдир бирөөлөр үчүн, бир жаштар үчүн бир өлө тургандай болуп көрүнүп аткан болсо, мага жөн эле братан экен. 60ка чыккандар деле жаш болот экен демек. 80ге чыккан агайыбыздын тоюн алып барып калсам, аксакалдын 2-3 классташы менен эшикте сүйлөшүп турушат достору. 80ге чыккан аксакалдар бири-бирине эңкейип сурашып атышат. Биздин классташ кыздар каякта дешим. Микрофон жакшылап чыгарып койгулачы, чыкпай атат микрофон. Демек 80ге чыкса дагы ал кишилер үчүн, өздөрү үчүн жаш экен да. Анан эми мен сахнада жүрө берип, өзүмдү жаш эсептеп жүрө берген окшойм. Жакында 55 жаш концертимди коюшсак, ошол жерден койдум. Рахмат. Аксакалдар отурат тем боло, катуураак чыгарып койсуңар. 50 жаш жөнүндө айтып атсам тем боло. Ушул жерде концерт коюп бүткөндөн кийин элдер кетип атканда, элдер келип сүрөткө чыгабыз деп чыгып атканда, жаш кыздардан да бир кыз келип калды. Сиз менен сүрөткө чыкса болобу дедилер. Мен өзүмчө сүйүнүп, конечно десем, мени менен түшпөй эле телефонун алып, мен өзүм деле тартып алды да, мынтип эле шырк-шырк деп эле. Мен түшүнбөй калып, сен мен менен түшпөйсүңбү десем, мынтет. Не, сиздин сүрөтүңүз мага кереги жок, сизди апам жакшы көрөт дейт. Ана мен өзүмчө ыңгайсыз болуп, бетим кыймылдап, интерес кылып сурадым да, апаң канча да депчи. Десем мынтет, апам карып калбады, сизди көрүп чоңойгон да десе болот. Анда вообще эле карыганга кирип каламбы? 55 жаш кайра карып калыптырмын да, значит, ойлонуп көрсөм. 55 жаш чындай эле карып калганбы деп калдым да, себеби дегенде тойго барганда байкап калдым. Антрака чыгып калсам, 40 жашка же 50 жашка чейинкилер чындай эле жаш болот экен. Алар өздөрүнчө топтолуп алып сүйлөшүп турушат. Кыз келиндер жөнүндө сүйлөшөт да, алар жанагы сулуу экен, келинчек экен, симпатичный экен деген болуп сүйлөшүп атышат. Эми кыздар жөнүндө сүйлөшүп атат. Ар жакта 55тен өткөн мен теңдүүлөр, анан 60ка жакындап калган байкелерим туруптур. Булар эмне деп сүйлөшөт деп алардын жанына барсам,
Алар ментип сүйлөшүп атыптыр. Муну дары башка жакшы экен да, могу дары бутка жакшы экен деп. Дарыны сүйлөшүп калышыптыр. Ошондо жашка киреби, жак карганга киреби деп. Дарынын поддержкасы менен жашап аткан болсо. Братандар. Эми кандай курак болсо дагы, ар бир курактын өзүнүн Кудай Таала жакшы нерселерин берген. 55 жаштагы ни туда ни суда жаш экен деп айтайын дегеним ошолдур. Бирок жакшы жаш, анткенсе келин алып, кыз узатып, небере көрүп, ракаттана турган да бир жакшы курак болуп калат экен. Бирок 50дөн өткөндөн кийин, 55тен өтүп калгандан кийин негизи эле бир бетке жашоо болуп, анан үйдө мындай тынччылык өкүм сүрүп калат экен. Себеби 50ге чейин сен аялың сен тилиң уккан болот экен дагы, 50ден кийин сен аялыңкын автоматически өтүп кетет экенсиң дагы. Ошон үчүн односторонний жашоо болуп калат экен да. Ошон үчүн аялың айтат го мынтип, бүгүн той болот, барып келелиби? Баланча той болуп атыптыр десе, макул дейсиң. 15 мүнөт өткөндөн кийин келет да, барбайла коет окшойбуз десе, макул дейсиң. Дагы жарым сааттан кийин келет да, эмне отурасың, тойго барбайлыбы дейт. Десе, жана эмне айткен жоксуң, жана айтпадың беле дебейсиң, макул дейсиң. Аркасынан не ичисиң, кетти, навигатор алды да аркасынан биразың. Тойдон кийин аркасынан чыгып аласың, үйгө келесиң. Зато тынч, үйдө кулак мен тынч, от души жашайсың. Кыргызда сөз бар го, жети өлчөп бир кес деген. Мен бирдеме дайыма жумушкаларда жети өлчөйм, бирок аялым айткан жерден кесем. Зачем мага лишний проблем? Тем более ат башчылыктан отурат. Мен 1-майдын кээ боласым да. Ат башчылыктар көргөндө чесип берем да. Мына ошол 1-майдын кызы мени агартып, көгөртүп атат. Көгөртүп инегде. Суу куюп. Кайын журт өз негизи мындай байкап көрөсүздөр, негизи кайын журт мындай активнийрээк келет. Мисалы үйгө конок келип калса, байкасаңыздар, кайын журт всегда поддержка кылат. Мына бүт дайыма кайын журт үйдө. Үйгө кирсең, үйдө балдысың биякта окат кылып атат, биягынан кирсең дагы балдысың үй жинеп атат, нар жагын балдысың идиш аяк жууп атат, дагы бирөөсү тамак жасап атат, эшикке чыксаң кайның отун жарып атат, дагы бир кайның эт бышырып атат, биягында кайын журт, биягында кайын журт, биягында кайын журт, вокруг захват кеткен да, полный чман. Кайын журт да. Конокту деле ошолор тосуп атат, конок кеткенден кийин, конок кеткенден деле ошолор ташып кетип атат, ошин. Аябай эме да, кайын журт. Эмнеге? Чындап эле алар жакшы көрөт, сени сыйлайт, ошон үчүн дайыма сени поддержка кылып турат. Өзүң бир туугандарыңды чакырсаң, өзүң тууганың үйгө конок келип калса, келет, бир аз ары бери басып турат, анан саатын карап, мен жумушум болуп атат, байке барып келейин деп кетип кала берет, өзүң туугандан ошентет го. Ошон үчүн кайын журт чынын айтканда күчтүү. Аял заты негизи эле күчтүү келет экен да. Себеби дегенде аял затынын ой жүгүртүүсү такыр башкача болот экен. Аял затынын мээсинин иштеши такыр башкача болот. Мен изучать этип чыктым да. Мына аял заты бир эле моментте 4 нерсе жасай алат экен. Элестеткөнүңүздөр. Телевизор көрүп атат, телефон менен сүйлөшүп атат, тамак жасап атат, балага тамак берип атат, күйөөсүн дагы успейт этип атат, урушканга карачы мына. Бир моментте 5-6 нерсени параллельно эмете, анткени мээ тоголок болуп 2 бөлүк болот го. Ошо 2 мээсин 2 бөлүгү тең чогуу иштейт экен аял затыныкы. Ошол себептен бири-бирине контакт этип, мондай тез-тез иштеп турат экен. Эркектердики жеңелер башка болот, билип алыңыздар. Эркек бир жумуш кылып атканда мээсинин бир эле бөлүк иштейт. Бирөө туруп турат. Ошон үчүн байкайсыңар, любой эркек жанагы бир жумуш кылып аткандачы, үстөгө бостокпа өзүңөрдөй көрүп эле параллельно иштейт экен аракет кылмагыла. Эркек бир жумуш кылып атканда экинчисин алып барып бербегиле. Берсиңер, мына бир жумуш кылып аны бүтө элек да, муну да кыл деп любой эркексиң айтсаңар, эмне деп айтат? Кая турбайсың, мен муну бүтө элек дейт го. Неге? Анткени ал бир эле мээсимен иштеп аткан да, бир жак бөлүммен. Анан силер муну дагы бергенде, бул мээ көтөрө албай нагрузка болуп кетет дагы, бияк мээге короткий замкание кетет. Ошондо ортодон токтой чагылышына чатыр болуп кеткенде, кая турбайсың, бүтө элек деген. Ошондон билип алыңыздар. Ошон үчүн мындай кылыңыздар.
Эркек бир жумушту бүткөнчө күтүп тургула. Бүткөндөн кийин экинчисин анан бүткөндөн карап экинчисин алып барып, "Муну да жасап коесуңбу" десең, любой эркек минтет. Уже биягына включать этти да мен. Бергенде ал алат дагы ой жүгүртүп анан дейт. Көрдүңөрбү? Мына по очереди бергиле. Ой нервистеттирбегиле. Эркекти улам эле үстөгө осток, муну кылбайсың, тигини кылбайсың, көчөгө чыгып кетип атканды ушинтип берет го. Ана чыгып барат, 5-6 задачаны бересиңер го, бирөөсү да кылынбайт, гарантия берем. Анткени бияк нагрузка болуп кетти да. Бир эле задачаны айткыла. Эркектин нервине тие берсеңер, эркек жини келгенде билесиңер, мээ эмне болот? Эркектин мээси мот улам көп, ондай жана мээ сөөктүчү теп, кайра кичирейип, кайра теп, ошентип берет да. Ошентип кичирейип чоңой бергенден жана чач, ортодогу чач сынат. Ошон үчүн анан кийин чачка питание кетпей калды да мээден. Анан ошондон агарып бараны түшүп калып атпайбы? Из-за это, из-за вас. Силердин жардамыңар менен болот. Агарып барып түшүп калат. Көрдүңөрбү? Чач түшүп калса эчтеке эмес. Каш түшүп калган жаман болот да. Мына байкайсыңар, чач дайым өсөт, аны тегистеп койсок болот. Сакал өсөт, аны да тегистеп койсок болот. Бирок эмнегедир Кудай Таала кашты жаратканда, ал ушул бойдон эле өмүр өткөнчө эле каш бойдон эле болот. Же бирөөнүн кашы мот өсүп кетип, постоянно парикмахерде жүргөнүн көргөн жоксуңар да, туурабы? Кашым тегистетип келдим дебейт да, туурабы? Ал ушул бойдон эле турат. Буга тийбеш керек. Эмнеге билесиздерби? Себеби бул каш бул сырттагы нерселер менен байланыштуу, мээге түзмө-түз байланыштуу. Эгерде случайно жеңелер сулуу болом деп, оң жак кашыңар жулсасыңар, муну оң жактагы бөлүк 50% иштен чыгат. Чын серьезно. Сол жагын жулсасыңар, бияк сол жагы 50% иштен чыгат. Ошондо аялдар эмне атасыздар? Сиздер сулуу болом деп биягын жулуп салгандан уже 50% иштебей калды, анан иштебей алганда аял түшүнбөй калат дагы. Өзүн күскүдөн караса башка аял турат да. Өзүнө окшош, инопланетянга окшош бир аял турат да мындай. Эмне кылганын билбей, эки жакты карап, бир нерсе кылды, бирок өзү билбей айтат да. Анан эмне кыларын биле карап туруп, эмне кылат? Карандашты алып турам деп туруп анан кайра каш тартат. Нормальный адам атпайт да туруп. Нормальный адам кашын жуп салып турган кайра каш тартпайт да туруп. Зыян бул, зыян. Чын серьезно, ошондон кийин аялдардын дагы ой жүгүртүүсү башкача болуп калат. Мына эртең менен өзү жумушка жөнөтөт дагы, жумушка барып келди, анан кечинде жумуштан келсең, каяк жүрөсүң деп сурайт. Каш жок да. Болбосо билет да, өз каяка жөнөткөн эртең менен туруп, кайра кечинде келсең, каяк жүрөсүң деп кайра сурап. Кызыктай ой жүгүртүүсү башкача болуп калат да. Кээ-бир аялдар келип, кээ-бир кыздар келип, менден бир түшүнүксүз бир нерсе сураса, жооп бериштен мурда мен алардын кашын карайм. Эгерде кашы жок болсо, мен башча эле башка нерсени айтып тастайм. Борончу Кудайбергенов деп кетип калат. Уже убакыт болуп калды, мен шаштырып атышат. Болбосо айтмакмын көп нерсени. Тиякта да бирөө жөн турбай айтып атат, анда да каш жок да.